Көкбөрү бул Кыргызстандын улуттук мурасы жана спорттун эң көркөмдүү түрлөрүнүн бири. Бүгүнкү күндө аны миңдеген спортчулар ойношот. Ал эми көрүүчүлөрдүн кызыгуусу барган сайын өсүүдө. Бирок көкбөрү бирдиктүү башкаруу системасы, стандарттар жана инфраструктура жок эле өнүгүүдө. Мунун натыйжасында спорттун потенциалы толук деңгээлде колдонулбай жатат. Ушуга байланыштуу биз көкбөрүнү өнүктүрүүнүн стратегиялык планын сунуштап жатабыз. Бул план Айбек Абылкасымов тарабынан адистердин командасы менен биргеликте иштелип чыккан. Бул стратегиянын максаты көкбөрүнү туруктуу экономикасы, инфраструктурасы бар, эл аралык деңгээлде таанымал болгон заманбап профессионалдык спорттун түрүнө айландыруу. Биринчи этап көкбөрүнүн бирдиктүү мамлекеттик системасын түзүү, бардык федерацияларды жана уюмдарды бириктирүү, бирдиктүү регламент киргизүү, өзгөчө көңүл коопсуздукка, жаңы коргоочу жабдыктарды киргизүүгө, ветеринардык стандарттарды жана оюндардын медициналык коштоосун камсыз кылууга бурулат. Экинчи негизги элемент көкбөрүнүн улуттук академиясын түзүү. Академия оюнчуларды, машыктыруучуларды, калыстарды, саяпкерлерди даярдаган борборго айланат. Кошумча түрдө атчан кавалериянын аскердик кафедрасы түзүлөт. Анда бүтүрүүчүлөр даярдыктан өтүп, мамлекеттик резервдин курамына киришет. Үчүнчү багыт инфраструктураны өнүктүрүү. Өлкөнүн башкы аренасына айлана турган көкбөрүнүн улуттук стадионун куруу пландалууда. Ошондой эле бардык аймактарда инфраструктура, башкача айтканда талаалар, машыгуу базалары түзүлөт. Төртүнчү багыт көкбөрүнүн экономикасын калыптандыруу. Өлкөнүн түндүгүндө жана түштүгүндө расмий дүкөндөр ачылат. Аларда жабдыктар, аттар үчүн товарлар жана күйөрмандар үчүн мерч сунушталат. Бешинчи багыт эл аралык өнүгүү. Бирдиктүү эрежелерди жана калыстык системасын киргизип, көкбөрүнүн эл аралык ассоциациясын реформалоо пландалууда. Ошентип, Кыргызстан эл аралык турнирлерди өткөрүүчү негизги аянтчыга айланат. Алтынчы багыт медиа жана популяризация. Оюндардын эң жогорку сапаттагы түз берүүлөрүн, санарип контент жана социалдык тармактарды өнүктүрүүнү камтыган көкбөрүнүн медиа мейкиндиги түзүлөт. Кошумча түрдө калыстын видео ассистенти болгон VAR системасы киргизилет. Бул мелдештердин ачыктыгын, адилеттүүлүгүн жана аларга карата ишенимди жогорулатат. Бул стратегияны ишке ашыруу 5 жылдын ичинде төмөнкү натыйжаларга жетүүгө жол ачат. Кесипкөй көкбөрү системасын түзүү, өлкө боюнча инфраструктураны өнүктүрүү, спортчулардын жаңы муунун даярдоо, спортту эл аралык деңгээлге чыгаруу. Көкбөрү бул жөн гана мурас эмес, ал Кыргызстан үчүн күчтүү улуттук бренд түзүүгө жана дүйнөлүк спорт аренасында өз ордун ээлөөгө мүмкүнчүлүк.